ИИМдин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов чуулганды видео боюнча кайрылуу жасады. Бүгүн 20 жаштардагы белгисиз адам болжол менен жашы жете элек өспүрүмдү зордуктап жаткан видео тасма тараган. Бул ыплас иш Мончодо болгон, бирок качан тартылган белгисиз. Аталган видео тасма коомчулук арасында нааразычылыктарды жаратууда. Бир нече саат мурун Ички иштер министрлиги бул факты боюнча ыкчам жана тергөө кызматтары тарабынан зордуктоого шектүүнүн өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча иштерди жүргүзүп жаткандыгын айтып, аймактык ички иштер органдары окуянын чоо жайын аныктоо жана шектүүнүн өздүгүн тактоо боюнча чараларды көрө баштаганы жарыяланган. ИИМдин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов чуулганды видео тасма боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Урматтуу достор, кыргызстандыктар, социалдык түйүндөрдө тараган видео ролик боюнча ИИМ бүгүн маалымат берген эле. Биз тактоо жана аныктоо иш-чараларын жүргүзүп жаттык. Анын үстүнө маселе тактала электе. Социалдык түйүндөрдө провокацияга алдырган дагы жарандар болду. Ошол эле соц түйүндөр аркылуу ар кандай сүрөттөрдү салышып, ушул жигит экендигинде маалыматтар, аудио маалыматтарда тарап жатат. Божомолго алдырбай так маалыматтарды күтөлү. Ошол себептүү бул маалыматтарды тактап коелу дедик. Аталган видео роликтеги окуя Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Бул окуя чет мамлекеттердин биринде болгондугу такталды. Экинчиден, аталган видео ролик 1-2 жыл мурун болгондугу жана бул факты боюнча жоопкерчиликке тартылгандыгы тууралуу маалымат аныкталууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги аталган окуянын чоо жайын тактоо максатында ошол мамлекетке ыйгарым түрдө суроо өтүнүчүбүздү жибердик. Кыска убакыттын ичинде бул видео качан болгондугу, кайсы жерде болгондугу тууралуу, кимдер экендиги жана кабыл алынган чечимдер боюнча ыйгарым түрдө билдиребиз. Урматтуу достор, бул окуяга кайдыгер карабаган замандаштарым, аталган факты боюнча жакын арада кошумча маалымат боло тургандыгын билдиремин, деди. Булак Назар Ньюс KG. Италиянын өкмөтү TikTokко чектөө койду. Себеп жаш кыздын өлүмү. Италиянын жеке маалыматтарды коргоо бюросу TikTok социалдык тармагынын бардык италиялык колдонуучуларынын жашы белгисиз эсептерин убактылуу бөгөттөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу департаменттин сайтына шилтеме берүү менен Пикабу билдирди. Чектөө 15 февралга чейин созулат. TikTok социалдык тармагынын бөгөттөө чечиминин себеби Палермодо 10 жаштагы кыздын өлүмү болду. Ал TikTok сайтында популярдуу болгон тенденцияны карманууга аракет кылган. Италиянын басылмалары билдиргендей, туугандары кызды үйүнөн эс үчүн жоготкон абалда уюлдук телефон менен табышкан. Кыз оор абалда ооруканага жаткырылды. Дарыгерлер аны сактап калышкан эмес. TikTok катчысынын айтымында, администрация социалдык тармактарында адамдарды мындай нерсеге катышууга үндөй турган мазмун тапкан жок. Биз кооптуу болушу мүмкүн жүрүм-турумду үндөгөн же үгүттөгөн эч кандай мазмунга жол бербейбиз деген жана маркумдун туугандарына көңүл айтып, анын өлүмүн иликтөөгө салым кошууга даяр экендигин билдирди. Январь айында TikTok өспүрүмдөргө чектөө киргизген. 13 жаштан 15 жашка чейинки колдонуучулардын эсептери купуя бойдон кала берет жана аларды бекитилген жазылуучулар гана көрө алышат. Ошондой эле алар дуэттерди 16 жаштан жогору колдонуучулар менен гана сүрөткө тартууга уруксаат алышкан. Булак Чындык KG.